түн ортасына чейин балдарың менен жүрө бересиңби я? Эми айтып атпайм ата, балдар менен жүрүп кеч келип калдым. Келдим го акыры. Форумга чогулган өспүрүмдөргө алгач тарбиялык мааниси терең окуялар сахналаштырылып көрсөтүлдү. Иш-чара Талас шаарында өтүп, ага облус аймагындагы бардык мектептерден жалпы 500дөн ашык окуучу катышты. Жаштарга туура жол көрсөтүүгө багытталган форум Ички иштер министрлиги тарабынан уюштурулуп, жаңы муун жаркын келечек, таза муун коопсуз келечек деп аталды. Бұл форумдың негізгі мақсаты біз ошол жаштарды, аларга ошол келечекте кайсы багытты алуу боюнча, ошол баңгизатына каршы радикалдык экстремизмдердин терс жактары боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча көрүп келе жатат Ички иштер министрлиги тарабынан. Мындан ары Улай түштүк жергесине Баткен, Ош, Жалал абадына өтөт, анан Ысык көлүнүн арында өткөрүлөт. Чөйрөмдү туура тандадым десем болот. Силерге дагы айтмакчымын, чөйрөңөрдү эң башкысы туура тандагыла. Бул бардыгы чөйрөдөн зависит этет. Уюштуруучулар бул форумда бир гана кылмыштуулуктун алдын алуу эле эмес, өспүрүмдөрдүн алдыдагы турмушуна жакшы багыт берүүнү да көздөшкөн. Атайын билим берүү, маданият, спорт, бизнес жана мыйзам чыгаруу жагында такшалган Таластан чыккан мыктылар чакырышкан. Алар жетишкен ийгиликтери жөнүндө кенен айтып дем беришти. Олимпиаданын коло медалынын ээси Жоломан Шаршенбеков жаштарды спортко чакырды. Өспүрүм учуру энергия көп, эмне кыларын билбейт, бош учур болуп калат. Анан кийин айла жоктон бирөө досу тияка чакырат, бияка чакырат, ошо менен ушундай жаман жолдорго барып калышы мүмкүн. Ошондуктан мен ошондой өспүрүм чагымда спорт менен алектенгем. Мен спорттон башым чыкпачы, ошон үчүн мен даже подростковый возрастты мен вообще мындай байкойда калдым десем болот. Ошон үчүн энергияңарды чыгарыш үчүн спорт залга келгиле. Үйгө даже энергиясы жок, чарчап келип уктайсыңар, убактыңар жок болот, антип көчөгө тентигенге. Жаман жолго жүргөнгө даже убактыңар жок болот. Окуучуларга арналган форум 4 саатка созулду. Азыркы муун менен эртеңки келечек ээлери пикир алышып, иш-чара жандуу болду. Ошондой эле Талас областынын ички иштер башкармалыгы тарабынан даярдалган кайдыгерлик боюнча кыска метраждуу тасма көрсөтүлдү. Жергиликтүү жаштардын айтымында иш-чара өз максатына жетти. Бүгүнкү күндүн иш-чарасы ошол бизге туура жол тандоо. Ошондой эле биз үлгү ала турган байке эжелерибизди алып келди. Келечекте мен ошо кыргыз эли сыймыктанган эр азамат болуп чыккым келет. Кесибим боюнча маршрутер болмок. Ал үчүн аракет кылыш керек, таза туура жолдо жүрүш керек. Кылмыштуулуктан алыс болууга чакырган мындай форум буга чейин Бишкек шаарында өткөрүлгөн. Бул ирет Таласта болуп, өспүрүмдөргө ийгиликтин жолу түшүндүрүлдү. Жыйынтыгында форумдун активдүү катышуучуларына Ички иштер министрлигинин медалдары жана башка сыйлыктары тапшырылды. Нурсултан Корманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу. Алып келгенге Кудай буйрса. Чоң ишеничибиз бар.